Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Урматтуу окуучулар, биз айттык ошол сыйга мубалаганын аузандарын, формаларын алып келдик. Анан 16-га жеткирдик да. Бирок бир нерсени оңдоп коелу. Мынау башка тиш менен жазайын. Мынау фаилунду өчүрөбүз. Мазмунун түшүндүрүп берем мен. Азыр мына фаулунду бул жака жазайлы. Фаулунду бул жака жазайлы дагы. Анан бул жерге башка түс менен китепте келген массалар дебейли. Фаалун деген форма жазабыз. Кыскасы канчага жетти? 16-га жетти. Сыйгал мубалаганын формалары 16-га жетти. Ушул 16 форманы сиздер 16 формада сөздөрдү көрүп калсаңыздар, сыйга мубалаганыкы күчөйтүлгөн форма экен деп коесуздар да. Бирок биз айттык, кээ мисалы үчүн мынау жалаң гана сыйга мубалага иштетилбейт. Бул жама текстирдики болуп калат. Мынал дагы жалаң гана сыйга мубалага эмес. Исмул алага дагы иштетилип калат деп ушинтип танбих берип коюп аттык. Көңүлүңөрдү буруп эскертүү берип аттык. Мынал деле фаиля деген кээде исмул фаилдин муаннасы болуп калат. Жалаң эле сыйга мубалага болуп калбайт. Түшүнүктүү? Мынал деле мисалы келсе кээде маздар болуп калат. Хуснун деген, сулуулук деген. Бирок баягындай көп сулуу деген маанини бербей калат да. Буну кантип айырмалайсыздар? Сиздер азыр 16 формасын окуп туруп, ушул формалар сыйга мубалага күчөйтүлгөн формалар экенин да билип коюңуздар. Анан кийин сүйлөмгө салынганда башка мааниде келип калса, мисалы курал маанисине келип калса, ооба, бул мифал деген форма жалаң гана сыйга мубалага үчүн эмес эле го. Кээде исмул алатка, куралга далат кылып келип калат. Фуалун деп келип калып туруп көптүк түрдү берип атса, нуссорун деп. Жамаатты берип атса, ооба, бул сыйга мубалаганын формасы эле, бирок кээде жама деп көптүк түргө дагы келип калат деп жеңил эле карап коюшуңуздар керек да. Түшүнүктүү? Демек, бир форманы кээде башка башка маанилерде иштетип коюу арабтарда бар да. Мисалы, мифалун дегенде мифтахун деп ачкыч кылып коет. Кээде миксарун деп көп сүйлөгөн адамга дагы кылып коет, сыйга мубалага кылыпчы. Буну жеңил караңыздар. Бул буюрса жеңил эле болот. Так, ал эми биз баягы фаилди өчүрүп койдук го. Ал эмне болот? Караңыздар, жазайлы ошону. Бул баардык биз жазып аткан, биз айтып аткан нерсе эртең тексттерди түшүнүп калсын, тексттердеги сөздөрдүн формалары келип калганда кыйналбасын деген сөз да. Ошол жактарда маанини жеңил табып кетиш үчүн да. Мисалы ушинтип бир сөз келсе, миксар деген жөн эле сүйлөөчү деп койсоңуздар, туура эмес которгон болосуңар да. Мисалы, көп сүйлөөчү деп которушуңар керек. Сыйга мубалаганын маанисин беришиңер керек болот да. Ошон үчүн бул формаларды сиздерге үйрөтүп атабыз. Так, караңла. Эми фаилун деген
Biz өчүрдүк. Бул кандай форма? Фаилун деген. Фаилун деген исмул фаил болот. Отокчулар. Некен бул исмул фаил. Tamam. Бирок бул исмул фаил, мисалы насарадан насирун деп келет да. Насирун депчи. Сыйфа мушаббаха деп коет ушуну. Не деп коет экен? Сыйфа мушаббаха. Мен мизанда айтсам керек эле. Карума якруму дегенден исмул фаили каримун болуп чыгат го. Иштесиздер, окугансыздарбы? Карума якруму деп туруп исмул фаили карим болот. Ошол наху илиминде аны сыйфа мушаббаха деп коет да. Эмне деп коет экен? Сыйфа мушаббаха. Демек, бул фаилун деген наху илиминде сыйфа мушаббаха. Бирок сарф илими сыйфа мушаббаханы өзүнчө карабайт. Сарф алымдары аны деле исмул фаил деп эсептеп кое берет да. Түшүнүктүбү? Эми караңыздар. Исмул ушул исмул фаил же наху алымдарындагы сыйфа мушаббаханын да формалары бар да. Ошолорду мен силерге жазып берсем. Караңыз. Фа'лун деген формадагы не кирет экен? Сыйфа мушаббаха формасы болот. Мисалы, шаксун деп, ражулун шаксун деп койсо, раайту ражулан шаксан. Шакс деген адебахлагы оорду шакс деп коет да. Түшүнүктүбү? Сааб деген сөздөр оор деген дагы бул дагы сыйфа мушаббаха боло берет да. Түшүнүктүбү? Хада амрун саабун депчи, бул оор иш. Мисалы. Андан кийин эмне экен? Кийинки форма. Фе'лун деген. Фе'лун. Фa'лун, фе'лун маздар болуп да келип калат. Бирок кээде ушинтип сыйфа мушаббаха болуп да келип калат. Мисалы, милхун деген сөз. Түшүнүктүбү? Милхун деген туз го, туурабы? Кээде ушундай мааниде келет бул. Адеп ахлагы начар адам, баягы бир аз эле сөз айтылса эле ачуусу келип кете берген адамды мелхун деп коет да. Э? Демек бул сыйфа мушаббаха. Анан фуулун деген дагы форма бар. Фуулун деген. Бул дагы сулбун деп мисалы. Баягындай катуу нерсени не деп коет экен? Сулбун деп коет да. Түшүнүктүбү? Анан рожулун сулбун деген катуу мындай киши мисалы. Андан фаалун деген форма. Фаалун. Бул формадагы сыйфа мушаббаха келет дагы, бул хасанун мисалы, сулуу. Рожулун хасанун, сулуу адам. Андан кийин фаилун деген. Фаилун. Бул дагы ошо сыйфа мушаббаханын формасы. Фарикун деп. Өтө баягындай коркуу табиятында болуп калат го кээ бирки адамдардын. Ушул фарикун, рожулун фарикун дегенде коркок киши ушундайчы, фарикун деп. Тамам? Анан кийин фаалун деп. Бул дагы форма келет. Фаалун. Мисалы, жабанун деген сөз бар. Жабанун. Түшүнүктүбү? Баягы жабанун деген трус да. Тетиги бир ишти кылуудан мынтип кадам таштагандан корко берет го. Ошону жабанун деп коет да. Жакшы. Рожулун жабанун депчи. Бул дагы сыйфа мушаббаханын формасы. Андан кийин дагы фуалун деген дагы ушул сыйфа мушаббаханыкы боло берет.
Şucaun depçi. Şucaun dep. Түшүнүктүүбү? Батырды шужаун, рожулун шужаун коркпогондуч. Арстандын сыйфаты бар адамда. Түшүнүктүүбү? Ушул канча вазн айттык? Фаалдан баштап жетөөнү айттык. Фаалун, фи'лун, фу'лун, фаалун, фаилун. Так. Андан кийин не дедик? Фаалун, анан фуалун дедик. Ушул жетөө. Тети фаил эсептебегенде. Ушул жетөөсү маздардын дагы формасы болуп кала берет. Анан эсмул фаилдин дагы формасы болуп кала берет. Кандай маздардын формасы болот? Мисалы тетиги башындагы фаалун деген катлун деген өлтүрүү, фи'лун деген фискун деген фасык болуу, фу'лун деген шуглун деген бир неме болуу, занятой болуу мисалы. Фаалун деген талабун талап кылуу, фаилун деген мисалы экен баякындай ханикун деген мисалы некен ачуусу келүү мисалы. Ханикун деген. Андан кийин фаалун деген захабун, захаба язхаб деген эчтеке баруу деген. Анан фуалун деген суалун суроо деген, саала ясалу деген эчтеке. Демек ушул формалар канча форма? Фаилди эсептебегенде. Түшүнүктүүбү? Бардыгы жетөөсү маздарга дагы форма боло берет. Маздарды окудук го. Насрун деген, жардам берүү деген. Ошондой эле сыйфа мушаббаханын да формасы боло беришет. Түшүндүңүздөрбү? Немени угуп туруп, видеону угуп туруп, неме сабакты угуп туруп жазып алсаңыздар болот. Так. Андан кийинки фуулун дегенди карагыла. 9-су экен. Фуулун. Кече айттык, сабак ушундай болот деп бүгүнкү сабакта. Фуулун бул да сыйфа мушаббаханын формасы. Мисалы жунубун, жунуп дегенди уккансыздарбы фикхта? Жунуп адамды. Ал сыпатталып атат жунуптук менен. Ражулун жунубун деген гусулу жок адамды жунуп деп коет да. Фуулун вазнына туура келет. Так. Андан кийин некен 10-су мисалы. Фа'лан, атшан, сакран. Атшан мисалы тетиги чаңкап аткан адамды не деп коет экен? Атшан деп коет. Кээ бирки адамдар атшанун лил илм, илимге чаңкап атат, илимге суусап атат деген маани дагы боло берет да. Сакран мас. Туурабы? Фа'лан формасы демек сыйфа мушаббаха үчүн дагы келип калат. Так, 11-си. 11-си неме аф'ал деген форма. Аф'ал, караңыздар, бул аф'ал деген исму тавдилге келет эле го устаз десеңиздер, ансар деп. Кээде сыйфа мушаббахага да келип калат деп айтам да. Мисалы ахмар деген. Ахмар деген эмне? Мааниси кызыл, бирок кызылыраак деп которбогула да. Кызылыраак дебегиле. Ахмар деген кызыл жөн эле. Бул сыйфа мушаббаха, исмул фаил башкача айтканда. Андан кийин фуил деген формада келип калат. Бир аз немерак, бул фуил деп туруп мисалы. Өткөн чактын мади мажхулу болуп калат эле го десе, бул сыйфа мушаббаха дагы болуп экен келет деп айтабыз да. Келет депчи. Андан кийин муфил деген форма. Кандай экен? Муфил деген форма. Бул дагы некен сыйфа мушаббаха үчүн келип калат. Түшүнүктүүбү? Мушмил деген сөз дагы мисал болот. Мушмил деген. Тетиги
түндүк жактан келген шамалды мушмил деп коет да. Тамам. Суроо барбы, урматтуу окуучулар? Силер суроо беришиңер керек азыр бир. Мен силерден суроо күтөм. Кандай? Кандай суроо бересиздер? Жок, жок. Бул мумсик деген, караңыз, бул муфил деген афала юфилу деген баптын исмул фаилине дагы иштетилет да. Мисалы, амсака кармоо, амсака юмсику мумсик десе кармоочу. Туурабы? Бирок афаладан болбой туруп кээде дагы ушундай мааниде сыфа мушаббаха болуп кала берет да. Так, сиздер сурооңуздар болсо даярдап тургула, караңыздар. Демек, караңыздар, бизде не бар экен? 13 13 мен бап 13 форманы айттым. Канча форманы? 13 форманы. Так, жакшы түшүнүп алгыла, урматтуу окуучулар. 13 форманы айттым. Мен айтып атам, бизде исмул исм фаил деген сөз бар. Анан кийин дагы ас-сыйфа аль-мушаббаха. Ас-сыйфатул мушаббаха деген дагы сөз бар да. Исму фаилин, анан сыйфа мушаббаха. Так, сурайын сиздерден. Сарф алымдарында исмул фаил менен ас-сыйфал мушаббаханын айырмасы эмне? Мага ошого жооп бериңиздер. Сарф алымдарында айырмасы эмне? Мен айтып аткан баягы сабактагы сөзгө көңүл бурган болсоңуздар, айтыңыздар. Сарф алымдарында экөөнүн айырмасы эмне? Жок. Айырмасы эмне? Жок. Лазим мутаадди дебегиле. О, метиштерден жасалат. Айырмасы эмне? Так, жооп бергиле. Окуучулар, баардыгыңыздарга суроолор катышкыла. Суроо бергенде жоопко катышкыла. Айырмасы эмне деп сурады. Сарф илиминде айырмасы эмне? Экөө тең сыйфат. Экөө тең сыйфат болот. Экөө менен тең сыпаттасаңар болот да. Жок, исм фаил деген деле ал аткаруучу, бирок ал деле сыйфат да, башка бир сөзгө. Мисал үчүн карагыла. Мисалы, мынау дорибун. Мисал үчүн
Жалисун. Бул жакта мисалы хасанун, каримун мисалы. Айырмасы эмне? Бат баттан гана. Ким жооп берет? Гөө, ушуну айырмалай албай калат да. Ушул суроого жооп берсеңиздер, эмне үчүн Ас-Сифал Мушаббаханы Амсила китебинде айтпады деген суроого да жооп аласыңар. Карасаңар, насара өткөн чак, янсуру мудари деп, мисалы насран маздар, насир исм фаил, мансур исм маф'ул, бардык формалар айтылып атат дагы, сыйфа мушаббаха жок да. Жок да. Кээ бирки немелерде, амтиланын нускаларында насирун деп келип калды. Ошол нусканы карасак, бизде азыр такыр жок да алчы. Азыркы нускаларда. Жазылуу формасы менен ал ачык эле. Жазылуу формасы, аны сурабай элемин. Жок. Караңыздар. Сиздерди кыйнабай жооп бере берейин. Сарф алымдарында экөөндө айырма жок да. Түшүнүктүү? Наху алымдары айырмалайт, ушинтип. Сарф алымдары экөөнү тең жалпы ат берип коет дагы, не дейт? Исм фаил деп эле атап кое берет, болду. Сарф алымдары сыйфа мушаббаханы эмнеге киргизип салат экен? Исмул фаилге. Демек, исмул фаил деген түшүнүк исмул фаилди да камтыйт, анан сыйфа мушаббаханы да камтыйт, экөөнү тең камтыйт. Түшүндүңөрбү? Ошондуктан Амсила китепте насирун деп исм фаил деп туруп, андан кийин сыйфа мушаббаханы китептин аягына чейин, Амсила мухталифанын аягына чейин айтпай коет го сыйфа мушаббаханы. Устаз, биз сыйфа мушаббаханы китептерде окуп жүрөбүз десеңиздер, неге айтпай койду? Жок го десеңиздер, ал исмул фаилге кирип кеткен деп айтабыз да. Исмул фаилдин ичинде жүрөт. Түшүнүктүүбү? Исмул фаилдин ичинде жүрөт ал дейбиз да. Ошон үчүн айтпай койду. Аны менен кошо, баягы мен сиздерге айтпадымбы? Тетиги канча формасы? 13 форма келбедиби? Шунун бардыгы мына фаилге кирип кетет. Азыр эле жазбадыкпы? Хасан Карим дегендердичи. Бардыгы исмул фаилге. Демек, исмул фаилдин бир гана дарибун, жалисун, мынал фаилун деген эле формасы эмес экен. Исмул фаилдин сарфта bundan башка дагы 13 формасы бар экен да. Булардын бардыгы исмул фаил деп аталат. Бирок, наху илими менен карай турган болсок, наху илими не дейт? Айырмалап берет. Караңыздар, неге айырмалайт? Карасаңыздар, субханалла. Эмне үчүн исмул фаил деп коет? Анан ас-сифал мушаббаха деп коет. Караңыз. Бая бирөөңүздөр жооп бергендей кылдыңыздар да. Сифа мушаббаха бул лазим болот. Лазим этиштен алынат да. Ошон үчүн карума, якуруму деген эмне? Сыйлуу болуу, бирөөнү сыйлуу кылып салбайт. Карума сыйлуу болуу, исмул фаили карим деп алынат. Сыйлуу адамды карим, бул лазим да. Хасуна яхсуну, сулуу болуу экен, хасанун деп алынат. Бул исмул фаил сарф алымдарынын оюнда. Бирок наху алымдары не дейт экен? Бул сыйфа мушаббаха дейт. Не үчүн сыйфа мушаббаха? Бул маф'улду насып кыла албайт дейт да. Бул лазим. Феалден алынган үчүн өзү дагы лазим болот деп айтып койчу. Түшүнүктүү? Ал эми наху алымдар айтат. Исмул фаил, мисал караңыз. Дариб исмул фаил кээде мутаадди болот. Кээде эмне болуп калат экен? Лазим болот.
Кээде мутаадди болот, кээде эмне болуп калат экен? Лазим болот. Мисалы, дарибун мутаадди, уруучу. Насып кылып салат да башка сөздө. Жалисун деген олтуруучу. Бул лазим. Бирөөнү олтуртпайт, өзү эле олтурат да. Мынал айырманы таппайсыздар. Урматтуу окуучулар, жакшы түшүнүп алгыла. Таппайсыздар. Канча мындай китеп окусаңыздар да кээде китептен мындай айтылынбай калат да. Мына мен окуган китептерде мынча фаркты мындай айырманы окуй элекмин да. Так. Анан эми кээ бирки устаздар айтышы мүмкүн, эгер жакшы айырмалаган болсо, түшүнгөн болсо, бул жакта мантык илиминин дагы салымы өтө чоң. Мындай илим эмнени изилдейт, ошону биринчи билиш керек да. Анан ушинтип айырмага келип чыгат да. Так, исмул фаилди сыфа мушаббахадан эмне үчүн наху илими, наху алымдары айырмалап атат десе, наху алымдары эмне кылат эле? Сөздүн аягына маани беришет. Аягы марфу болобу же мансуббу же мажрурбу, Ошону карасак, исмул фаил кээде мутаадди болуп келет, кээде лазим болуп келет экен да. Мутаадди феалден алынса, дороба деген зайдун бакран, дороба бакранды насып кылдыбы, андан алынган дариб деген исмул фаил да мутаадди болот да, зайдун дарибун бакран депчи. Демек, карасаңыздар, амал арабка таасири бар болгондуктан исмул фаилди бөлүп атат сифа мушаббахадан. Анткени кээде мутаадди болот экен. Кээде жалис дегенге окшоп лазим болуп калат. Мисалы, жаласа зайдун болду, маф'ул бихти насып кыла албайт. Андан чыккан исмул фаил дагы жалисун деп зайдун жалисун болду, эч кимди олтургуза албайт, мансуп кыла албайт да. Лазим экенби? Наху алымдар карайт да, исмул фаил кээде лазим болот экен, кээде мутаадди болот экен дейт. Ал эми ас-сифа мушаббахачы карасак, хасанун лазим, каримун лазим. Бул хасуна яхсуну, карума якрумудан чыгып атат. Булар лазим болот экен дейт дагы. Бул насып кыла албайт экен, анда айырмалаш керек. Исмул фаил өзүнчө, ас-сифа мушаббаха экен өзүнчө деп бөлүшөт. Түшүнүктүү? Сарф алымдары эмне үчүн бунун баардыгын исмул фаил деп койду? Исмул фаил деп койду буну. Анткени ушул баякы формага бөлүштүргөндө, мисалы, тасриф кылганда дараба ядрибу дарбан фахуа дарибун деп исмул фаилде ушул айтылынат да. Жаласа яжлису жулусан фахуа жалисун. Ошондой эле хасуна яхсуну хуснан фахуа хасанун деп хасан деген сөз исмул фаил айтылына турган жерде айтылынат да. Карума якруму караман фахуа каримун депчи. Ошон үчүн буну не декен исмул фаил кылабыз деп айтышат экен. Түшүндүңүздөрбү? Түшүнүксүз болсо айтыңыздар. Илимдерди айырмалашты ушинтип үйрөнө бериңиздер. Наху, сарф бардыгы араб тили го деп бир кылып салбагыла. Наху өзүнчө илим, сарф өзүнчө илим. Нахунун өзүнчө алымдары бар, сарфтын өзүнчө алымдары бар. Туура, кээ бир адам эки жакты тең катырып салгандыктан сарф дагы наху дагы алымы болуп калышы мүмкүн да. Бул биз азыркы алымдар дегенде биз азыркы сабак берип жүргөн устаздарды айтпай элемин. Сибавейхи, Фарра, Кисаи, ошон алымдарды айтып атам. Мужтахид алымдарды айтып атам. Эрежелерди алып чыгып, кыскасы салымын кошуп, өзгөртүп алып, ушундай оюн билдире турган алымдарды айтып атам. Ушундай алымдар сарфтыкы өзүнчө, нахунуку өзүнчө, кээ бир алымдар сарфта да, нахуда дагы алым болуп калат, мужтахид деген. Тамам. Исмул фаил ас-сифа мушаббаха. Демек, караңыздар. Исмул фаилдин формалары эмне экен? Көп. Сифа мушаббахада исмул фаилге кирип кетет. Эмне үчүн сифа мушаббаха мисал деген китеп, амсила деген китепте айтылынбай калды?
деген суроо болсо ушинтип жооп бересиздер. Бул суроого да баягындай көп окуучулар жооп таба албай калышы мүмкүн. Баягындай сынаш үчүн эмес, э, баягындай жөн эле маалымат катары да сурап көрсөңөр, сыфа мушаббаха эмнеге айтылынбай калды амсилада депчи. Эмне үчүн сыфа мушаббаха айтылынбай калды деген суроону. Анан кээ бирки нускаларында насырун деп айтылып калды деп айттым го. Фаилун вазны. Ошону аалым эмне үчүн кээ бирки нускада айтылып калган, ошол сыфа мушаббага ишара болчу да. Насырунду дагы ошол жерде дагы исмул фаил деп эле берет. Бирок бул наху алымдарындагы сыфа мушаббаха деп бир аз ишара кылып коет да. Бул кээ бирки нускаларда, китептинчи. Бирок силердеги жана мендеги баардык нускаларда, көпчүлүк нускаларда деп айтайын, бул айырма жок экен да. Бул айырма экен жок. Ушун менен сабакты бүтүрөт окшойбуз, а? Же мына исму тавдилдеги айтыла турган сөздү айтып бете алабы экен? Исму тавдил суласи шарты бар. Карасаңыздар, исму тавдил китепке келели. Исму тавдилди чыгарам десеңиздер, сөзсүз шарты суласийден мужарраттан чыгарыш керек. Суласи мужаррат. Кийинчерээк окуйбуз, карасаңыздар, рубаи мужаррат деген бар. Андан исму тавдил чыкпай калат. Ушундай формада. Түшүнүктүбү? Башка формада чыгат, аны кийинчерээк үйрөтөм. Ансар аф'ал деген формада чыкпайт. Суласи мазид, мисал үчүн, үч тамгалуу негизи, бирок зияда кылынган истигфар деген сөз бар, а? Истагфара, кечирим суроо. Бирок Зейд, Бакыр экөө тең кечирим сурайт. Бирок Зейд көбүрөөк кечирим сурайт. Ушуну исму тавдил кылыңыздарчы. Чыкпайт да. Аф'алага салынбайт. Түшүнүктүбү? Демек, исму тавдилдин алуу шарты кандай экен? Суласи мужарраттан гана ала аласыздар. Дараба ядрибу деген уруубу суласи мужаррат. Үч тамгалуу, ашча тамгасы жок. Ошону адраб, Зайдун адраб мин Бакыр. Бакырдан караганда уруучураак деп айтасыздар. Анан лаун болбош керек. Ахмар деген түстө турабы? Түстөн исму тавдил чыкпайт. Ахмар деген жөн эле кызыл, кызылыраак деген маани болбойт. Ошондой а'раж, мисалы, айып, кемчиликти дагы исму тавдил чыгара албайт. А'раж деген мына аксак адамды аксагыраак а'раж деп айта албайсыздар. Демек, исму тавдилдин шарты эмне экен? Үч шарты бар экен. Айтыңыздар. Биринчиси, суласи мужарраттан алышыңыздар керек. Так, экинчиси, түс болбош керек. Түскө далилат кылган этиш болбош керек. Анан үчүнчүсү айып болбош керек. Кемчиликке далилат кылган этиш болбош керек, Мисалы, айттык, истагфарадан исму тавдил алынбайт. Анан түстөн кызыл болду дегенден кызылыраак деп албайсыз. Ахмар деп не болот? Сифа мушаббаха болуп кетет. Же исмул фаил сарф алымдарынын тилинде. Анан а'раж деп дагы исмул фаил бул айып. Сифа мушаббаха наху алымдарында. Түшүнүктүбү? Бирок исму тавдил болбойт. Ал эми суласи мужарраттан башкасынан алам десеңиздер, же түстөн, же айыптан алам десеңиздер, ашад деген сөздү коюп туруп, анан маздарды алып келсеңиздер болот да. Мисалы, истигфар дегенди, көбүрөөк кечирим суроочу дегенди айтайын десеңиздер, аксар истигфаран, туура ошентсеңиздер болот, же ашадду истигфаран, же ашадду хумратан десеңиздер болот да. Ашад деген көбүрөөк деген. Зейдун ашадду истигфаран мин Бакыр. Ошондо кечирим суроосу көбүрөөк. Мисал үчүн, сайярати, менин машинам, ашадду хумратан мин сайяратика. Сенин машинаңдын дан караганда кызылыраак десеңиздер, ашадду хумратан. Түшүнүктүбү? Же ашадду аражан деп.
көбүрөөк чолок, зейдун ашадду аражан деп маздарды айтып коюшуңуздар керек. Кыскасы, ушул суласи мазид мужарраттан эмес, башка этиштерден, анан лаундан, айыптан, түстөн, кемчиликтен исм тавдил чыгарам десеңиздер, ашадду сөзүн алып келип, анан кийин маздарды ошол этиштин маздарын коюп коесуздар экен. Болду, бүттү. Ошону менен исму тавдил чыгып калат. Суроо барбы? Бул айырым. Мен айттым го. Булагы менмин сиздерге. Ошон үчүн баягы жөнөкөй неме кийин дагы айтасыздар да. Кийин дагы факih бир маселени айтса, ошол далил болот да. Бирок эми андай көңүл бурбайт да, кээ Куран сүннөттөн далил сурай берет да. А, мына сарф маселесинде далилди айта турган болсоңуздар, ошол алымдардын айткан сөздөрүнөн ушинтип биз чыгарабыз да. Ушундай чыгарабыз. Жазып неме кылып алыңыз.